Siz 2 dары ичесизби, 3 дары ичесизби? Эң башкысы кан басымыңыз нормада турушу керек, ошого жетиши керек. Эгер мындай болбой жатса, балким дагы да көп ичсеңиз туура болот ичип жаткан дарыларыңызды. Албетте кардиолог врачтын жардамы менен. Эгерде сизде давление пайда болгон болсо, пайда болгон мезгилден тарта эле кардиологко консультацияга барыңыз жана андан кеңеш алып, ошонун жардамы менен давленияны турукташтырыңыз. Эгерде бир кардиолог менен ошол ишке ашпай жаткан болсо, башкасына барып көрүш керек. Аны менен болбой жатса дагы башкасына барып көрүш керек. Бул жерде сизден талап кылынып жаткан негизги нерсе бул жоопкерчилик. Ден соолук сиздики жана сиз түшүнүңүз, эгерде сиздин кан басымыңыз 130дан өйдө турса, өйдө жагы жана төмөн жагы 80ден өйдө турса, бул сиздин өмүрүңүз бир аз болсо дагы коркунуч астында турат дегенди билдирет. Ошол себептен кантип болсо дагы кан басымды нормага келтирип алыңыздар. Буга балким 2 ай кететтир, балким 3 ай кететтир. Бирок буга жетишүүбүз керек. Жана ушул орунда дагы бир нерсени айтып коюш керек. Сиз ичип жаткан дарылардын таасиринде сиздеги кан басымдын нормада болуп калышы ушул дарылардын канчалык узак убакыт ичилишинен дагы көз каранды да. Мисалы үчүн ичип баштаганыңызда эле 3-4 күндө же 10 күндө кан басым түшүп калбайт. Убакыт керек. 2 айга чейин, 3 айга чейин 10%, 20%дан болуп кан басым нормага келип калыш керек. Ушуну унутпаңыздар. Дары таасир этишине көбүрөөк убакыт керек болот. Анан албетте сизден кошумча талаптар, ошол сизге кошумча талаптар бул албетте диета. Диета дегенде 2 нерсени унутпашыбыз керек. Биринчиси туз, экинчиси болсо май. Тилекке каршы ар бирибиз ушул давлениясы бар адамдар деле тузду ашыкча колдонот. Анткени ар бир азыкка туз кошулат да. Эң жөнөкөй ушул нандан тарта ар бир ушул таттууларга чейин. Ошондуктан жок дегенде нанды жегенди азайтсаңыздар жакшы болот. Нан жебей калсам тойбой калам деген сезимди жоготуңуздар. Нан жей бериңиздер, болгону өтө аздан жеп туруңуздар. Бир күндө 3 жолу тамак жесек, ошонун бирөөсүндө нан жебей койсок дагы жакшы болот. Жана бул тыюу эмес экендигин унутпаңыздар. Бул сиздердин дени сак жашашыңыздарга болгон бир түрткү. Жана ошондой эле кыймыл аракеттин орду дагы өтө чоң. Анткени канчалык көп бассаңыздар, ошончолук өзүңүздөрдөгү стрессти жоюсуздар. Стресс болсо бул кан басымды көтөрүүчү маанилүү факторлордун бири. Мүмкүн болушунча тынчсызданбай, көңүл тынчтыгына жетишип турайлы. Ушуга умтулуңуздар. Албетте айта турган сөздөр өтө көп. Көп жөлөгө айтылбай калды. Алдыңкы видеолордо, алдыңкы күндөрү сиздерге мындан да көбүрөөк маалыматтарды бергенге аракеттенмекчимин. Андыктан ушул баракчага сөзсүз түрдө подписацияны басып, катталып коюңуздар. Суроолоруңуздарды комментарийге жазыңыздар.